Студенттик мезгил адамдын турмушундагы эң баалуу, эң жаркын жана кайталангыс мезгил. Оштуунун академик Мурзыбраимов атындагы эл аралык өзгөн технология жана билим берүү институтунда студенттердин окуудагы жана коомдук ишмердүүлүктөгү жетишкендиктерин даңазалаган салтанаттуу сыйлоо аземи болуп өттү. Иш-чара институттун директору Гүлбарчын Муратбаева тарабынан ачылып, студенттерди колдоп келген демөөрчүлөргө жана өнөктөштөргө жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдирди. Бул стипендия ар бир студентке дем берүүчү күч, келечекке болгон ишеним, аракетке болгон шыктандыруу. Бүгүнкү майрамдык иш-чарабыздын эң чоң сыймыктуу көз ирмемдеринин бири салтка айланган акимдин стипендиясын тапшыруу аземи. Майрамдык иш-чаранын сыйлоо коногу Өзгөн райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Каныбек Аббасов жыл сайын салтка айланган акимдин стипендиясын окууда, коомдук иштерде жана маданий жашоодо мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен 20 алдыңкы студентке тапшырды. Эмгек жамааты, мугалимдер, агайлар, андан тышкары биздин студенттер баарыңыздарды биринчиден ушул эл аралык студенттер күнү менен куттуктайм. Спорттук оюндар боюнча мыкты жетишкендиктерди көрсөтүп келген УТ-24 окуу тайпасынын студенти. Ошондой эле 2 студент рай администрациянын ардак грамотасы менен сыйланды. Иш-чаранын дагы бир коногу Өзгөн шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Болотбек Шерматов. Ал жаш муун өлкөнүн өнүгүүсүндөгү маанилүү роль ойной турганын белгилеп, мыкты студенттерге Өзгөн шаардык мэриясынын ардак грамоталарын тапшырды. Билим, ушул жерде билим алып атасыздар, урматтуу студенттер. Өткөрүп аткан жылдарыңарда кыялыңар орундалсын, дайым ушундай майрамдын далайын өткөрүп жүрө бериңиздер. Институттун бүтүрүүчүсү, учурда коомчулуктун активдүү өкүлү болгон Эмил Осмонов да өз демилгеси менен студенттерди колдоп, өзүнүн жеке каражатынын эсебинен 30 000 сомдук жеке стипендияны 9 студентке тапшырды. Мындан сырткары окууда коомдук, маданий жана спорттук иш-чараларда активдүүлүк көрсөткөн бир катар студенттерге институттун ардак грамоталары ыйгарылды. Сыйлоо аземинин жүрүшүндө институттун таланттуу студенттери концерттик программа тартуулашты.